Хабиб Нурмагомедов 3-августта Кыргызстанга келет. UFC турнири боюнча дүйнөлүк чемпион мушкер Хабиб Нурмагомедов 3-августта Кыргызстанга келет. Бул тууралуу ал мушкер социалдык тармактагы баракчасына жазган. 3-август Кыргызстандан көрүшөбүз деп жазган. Нурмагомедов өзү түптөгөн лиганын беттештерин Ысык көлдө өткөрөт. Депутат Тышкы иштер министрлиги Орхан Инандыны артка кайтарып алышы керек. Тим Орхан Инандыны артка кайтарып алышы керек. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева Аки пресс агенттигине билдирген. Анын айтымында Түрк атайын кызматынын кызматкерлери кыргыз жаранын мыйзамсыз уурдап кеткен. Мен аябай өкүнүп отурам. Анткени Орхан Инанды террористтик уюмда эмес, билим берүү уюмунда иштеген. Азыркы учурда Тышкы иштер министрлиги тез арада эл аралык мыйзамдарга жараша Орхан Инандыны өлкөбүзгө кайтарып келиши керек, деди Мамашева. Кыргыз-тажик чек арасында коопсуздукту сактоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. 4-июнда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Алимбаев Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджабой Ахмадзода менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Облус башчылары Баткен жана Согди облустарынын чек ара аймактарында коомдук коопсуздукту камсыздоо буга чейин эки тараптын макулдашуусу менен түзүлгөн милициянын жана чек арачылардын биргелешкен постун жана жөө патрулдардын ишин күчөтүү менен чек арадагы элди дүрбөлөңгө түшпөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү жана эки тарап тең чек ара аскердик күчтөрүн алып кирбөө жана жайгаштырбоо боюнча макулдашышты. Облус башчыларынын тапшырмасы менен чектеш жайгашкан Баткен, Исфара, Лейлек, Гафуров райондорунун акимдери жолугушту. Жергиликтүү бийлик күч түзүмдөрү менен биргеликте чыр-чатактардын алдын алуу, чек ара аймактарында коопсуздукту камсыздоо боюнча иш алып барышууда. Учурда Баткен облусунун Тажикстан менен чек ара аймактарында абал тынч. Күч түзүмдөрү күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Тажикстан Ооганстан менен чек арасын бекемдөө үчүн 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялайт. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Тажик-Ооган чек арасын бекемдөө үчүн резервдеги 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялоону тапшырды. Мындай тапшырманы Рахмон 5-июлда өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында коргоо министрине билдирди. Тажик президентинин маалымат кызматы чек араны бекемдөө зарылчылыгы Ооганстандагы соңку кырдаалга байланыштуу жаралганын түшүндүрдү. 5-июлда Тажикстандын УКМКсына караштуу чек ара кызматы Талибандын жоочулары Бадахшан дубанынын Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугонин жана Султан Ишкашим райондорун ээлеп алганын жарыялаган. Бадахшан аймагында Тажикстан менен Ооганстандын чек арасынын узундугу 910 чакырымды түзөт. Талибан Ооганстандын түндүгүндөгү Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактагы бир нече районду басып алды. Согушкерлер соңку айда 143 районду басып алганын жарыяласа, Ооганстандын ички иштер министрлиги мындай маалыматты четке кагууда. Тажик бийлиги Ооганстандагы кырдаал күчөсө, качкындар көбөйүшү мүмкүн экенин божомолдосо, Өзбекстан өткөн аптадан тарта аскердик машыгууларды баштаган. 6-июль коронавирус жуктургандардын саны 1233 түздү. 5-июлга карата коронавирус илдетин жуктургандардын саны 1233 кишини түздү. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Бишкек 789, Ош 44, Чүй облусу 139, Ош облусу 32, Талас облусу 9, Нарын облусу 17, Ысык көл облусу 35, Жалал Абад облусу 83, Баткен облусу 89. 6-июлга карата 763 бейтап ооруканадан сакайды. Өткөн суткада коронавирус илдетинен 8 адам каза болду. Тимур Файзиев канча миллион төлөгөнү айтылды. Элит Хаус курулуш компаниясынын экс-баш директору Тимур Файзиевке карата кылмыш иши токтотулган. Бул тууралуу Кактус медиа жазып чыкты. Алдын ала маалымат боюнча Файзиев мамлекетке 2 миллион доллар төлөгөн. Ошондой эле ал изделип жаткан адамдын тизмесинен чыгарылып, ал учурда Кыргызстанда Ысык көлдө эс алып жаткандыгы маалымдалды. Дагы бир маалымат булагы редакцияга билдиргенде, ишкерге козголгон иш али жабыла элек. Ага өлкөдөн чыгып кетпөө тууралуу тил каттын негизинде түрүндө гана баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Бирок бул булак Файзиев мамлекетке 2 миллион доллар төлөгөндүгүн билдирди.
Жарандык активист Улан Үсөйүн айылдык табышкер деп аталган долбоорунун алкагында Баткенге барганда белгисиз адамдар ага кол салууга аракет кылганын Азаттыкка билдирди. Шаарга кире беришинде бизди жаман сөздөр менен тилдеп, чыгып кеткиле деп кыйкырышты. Артыбыздан калбай мейманканага чейин келишти. Милиция чакырдык, арыз жазып атабыз. Жарандык активист Улан Үсөйүн айылдык табышкер деп аталган долбоорунун алкагында жергиликтүү ишкерлерди колдоо максатында Баткенге барган. Аталган долбоор өлкөнүн булуң бурчуңдагы ишкерлерди колдоо, аларды бизнеси туура жүргүзгөнгө жана чоң рынокко чыгууга үйрөтүүнү максат кылат. Буга чейин долбоордун алкагында Жалал Абад, Нарын, Ош, Талас, Чүй жана Ысык көл облустарындагы жергиликтүү ишкерлер окутулган. Путин менен Мирзиёев Афганистанда курчуп жаткан кырдаалды талкуулашты. Тараптардын күн тартибиндеги маселелерин талкуулоодо орус-өзбек стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилесине жогорку баа берилген. Россия президенти Владимир Путин Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу Афганистандагы курчуп жаткан кырдаалды талкуулашты. Бул тууралуу РИА Новости Кремлдин маалымат кызматына таянып кабарлады. Өлкө башчылары аймактык көйгөй боюнча пикир алмашып, биринчи кезекте Афганистандагы кырдаалды талкуулашты деп айтылат билдирмеде. Маалым болгондой, тараптардын күн тартибиндеги маселелерин талкуулоодо орус-өзбек стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилесине жогорку баа берилген. Эрдоган Орхан Инанды Түркияга алып келгенин билдирди. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инанды Түркияга алынып келингенин түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-июлда элге кайрылып жатып билдирди. Атайын кызматыбыздын өкүлдөрү Борбор Азиянын фето боюнча жооптуусу Орхан Инандыны өлкөбүзгө алып келип, сот тармагына өткөрүп берди. Кийин бул киши фето кыймылынын жогорку башкаруучуларынын катарына Фетонун кир акчаларын Борбор Азияга жумшаган башка террордук уюмдар менен күрөшкөндөй эле фето менен да күрөшүүнү улантабыз, деди Эрдоган. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Тарапкерлери анын табылышын талап кылышып, бир нече ирет акцияга чыгышкан. Орхан Инандынын жоголушуна байланыштуу милиция жазык кодексинин 170-беренеси адам урдоо менен кылмыш ишин козгогон. Интергелпого да кабар берилгени айтылган. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч таратууну тапшырган. Расмий маалыматтар боюнча Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөгө чыккан эмес. Жубайы Рейхан Инанды күйөөсүн издөө жардам сурап Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине кат жазганын, бирок аны кабыл албай коюшканын адвокаты 15-июнда билдирген. Райхан Инанды 5-июлда парламент имаратынын алдына жалгыз митингге чыккан болчу. Кылмышка шектүү депутат жыйынга келди. Бүгүн 5-июлда Жогорку кеңештин кезексиз жыйынына ушул жылдын январь айында Кыргызстандан чыгып кеткени айтылган депутат Алиярбек Абжалиев республика ата журтта катышты. Маалымат боюнча депутаттар Кыргызстандагы пандемияга байланыштуу оор кырдаалды эске алып, эмгек өргүүгө чыкпастан колдорундагы мыйзамдарды конституцияга шайкеш келтирүү максатында жаңы мыйзамдарды кабыл алуу зарыл экенин белгилеп, кезексиз сессия чакырууну сунушташкан. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев УКМКнын эсебине 20 миллион сом которгонун 28-июнда УКМКнын басма сөз кызматы тастыктаган. Абжалиев Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы. Мыйзамсыз баюуга айыпталган экс-вице-мэр 30 миллион сом зыяндын ордун толуктады. УКМК бийликтин эң жогорку эшелону болгон адамдар тарабынан мыйзамсыз баюу фактыларын аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 20 жылдан ашык иштеп, жакын туугандарына жана филиалдарына катталган декларацияланбаган ири өлчөмдөгү мүлктүн ээси Бишкек шаарынын экс-вице-мэри Азыгалиев Уланбек Шайлообековичке байланыштуу маалыматтар алынып ташталды. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 328-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пунктунда каралган кылмыш беренелери боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө Азыгалиевдин мамлекеттик бюджетке 30 миллион сом өлчөмүндө келтирген зыяндын ордун толтурду. Ошол эле учурда тергөөнүн жүрүшүндө салыктык текшерүү дайындалып, келтирилген зыяндын так көлөмүн аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Нурсултан Назарбаев 30 жылда Кыргызстанда эч нерсе жасалган жок. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев бейнеге сүртүмдөр лидер даректүү тасмасында эгемендик алган 30 жыл ичинде Кыргызстанда эч нерсе жасалбаганын билдирди. Ал маегинде Казакстан батыштагы демократияга умтулаарын айтып, бирок азыр алар демократия жолун башында экенин белгиледи. Демократиянын аралы Кыргызстан бизге боордош жакын эл. Ушул 30 жыл аралыгында Кыргызстанда бир нерсе жасалдыбы? Ар бир президентти колдоп бул жакка чакырдым. Акча, насыя берүү сунуштадык, бирок эч нерсе жасалган жок да. Ошондуктан экономика жашоонун негизи, деди ал.